боюнча булар иштеп уже отургузуп атышат. Ак өлөңдүкүн көк мойнок 1, көк мойнок 2ники. Азыр Кудай буйруса булар майга чейин уже жыйынтыгын чыгарабыз деп атышат да, уже беришет. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, 2023-жылы 370 жарлык чыгып, АТРдин алкагында бизге кошулган. Мурунку аткарылбай келаткан иштердин көбүнчөсү жергиликтүү мэрия аткарып бердик десек болот. Азыр алдыда дагы көйгөйлөрү бар экен, ошолорду аткаруу боюнча ордунан келип көрүп, угуп, азыр тапшырмалар коюлуп, алдыда ушул иштерди жакынкы ара менен бүтүрөбүз. Бул жердин көйгөйлөрү көбүнчөсү баягы ген планы бүтпөй келиптир. Көк мойнок 1, көк мойнок 2ники. Азыркы учурда биз ген планын бүтүрүп, мэрия Гострой тарап жактан биздин мамлекеттик жеке башкармалыгы бар, ошол жакка өткөрүп бердик. Азыр баягы трансформация маселелери бар экен, үй салуу боюнча. Ген планга отурган жерлерин баарын трансформация кылып беребиз. Кудай буйруса 177 положение негизинде. Баягы үй жокторго ушу үй салганга жер берүү боюнча тапшырмалар берилди. Анан ошол жер качан бөлүнүп берилет, трансформациялангандан кийин жер берилет деген уруксат кагаз алганда. Анан ошону эми азыр биз кайра балыкчыга кирбедикпи, анан ошол берилеби бизге жер берилбейби? Жок, чоң суудан суу чыкпайт. Анан илгери ушу айылдан киши алган экен, анан суу чыгара койгон экен да. Анан биз толуп, мен ошол жерде иштейм, ошол кафеде, дагы эле. Анан 2 жыл картошка айдадым, такыр суу чыкпай койду да. Иштин эң жакшы жасалган иш бул жерде 2023-жылы 26 августта бизде кыян каптап кеткен. Кыян каптап кетип, биздин арык чөнөктөрүбүздүн баарын, шлюзалардын баарын жууп кеткен. Мына ошонун эмесинде былтыркы жылы Кубан Самудинович жанакы эле азыркы эле суу чарбасынын эмеси, горводоканалдын начальниги. Кубан Самудиновичтин экскаватору менен, жылуулуктун экскаватору менен Эди Зарлыковичке май бөлүнүп берилип, ошол арыктардын почти 75-80% биз тазалап биттик. Өзүңөр көрдүңөр, көп жылдан берки көбөйдө болчу. Экинчи бул жолдорубузду мына аягын Кемел байкенин үй жагын быйыл түзөдүк. Ошол эле Эди Зарлыковичтин мына бул жерде отурат, тазалык ишканасынын жетекчиси. Бүт жолдорубузду грейдер менен 2-3 жолу түрттүрдүк. 2 жолу түрттүрдүк, өзүңөр көрдүңөр. 1-2 жолу мен өзүм бул жерден биздин депутатыбыз Сабырбек уулу бакыт болуп, келбек болуп туруп, спонсорлор аркылуу бул айылда 100 сом, 200 сомдон берип, анан бул Кытайлар бир 6000 сом берип, дагы кашарларга чейин 2 жол түртүп бердик, жолдорду кыяндан кийинчи. Андан тышкары былтыркы жылы рейстин начальниги Тынчтык бизге деген АТР алкагына киргенден кийин бул 310 деп коебуз, 305-чи трансформаторга бул көчөгө бизге толук зип кабель менен карагайларды орнотуп, азыркы бүгүнкү күндө шамал болгондо эле биздики чыртылдай берчи. Ошол бир көчөбүз толук бүттү. Андан тышкары Саламат Токтурбекович Маданияттын жетекчиси мына клубдун эмесин АТР аркылы киргенден кийин тиги благоустройствосын толугу менен ёлкаларды тигип, брусчаткалап, мурун кылынбай калган иштерди жана атмосфердин баарын куюп, жарыктандырылып, ошонун ичине бир кабинетти биз уместен сурап аттык эле. Ошол кабинетти бүгүнкү күнү айыл башчынын кабинетин ошол жерге даярдап атат. Бул баарыңар көрүп турасыңар. Андан тышкары быйылкы жылы көп жылдан берки көбөй мурун коюлганда айылга 2 эле счетчик коюп турган, анан эле могу жарыктандырууну коюп коюп туруп, мага чейин коюлган да. Анан ошонун бүт баарын тең УМС менен бирликте дагы 3 техслой алып, мына Тынчтык мырза берди, ошол жактан алып туруп, дагы 3 счетчик коюп, бүгүнкү күнү 43 столба, 22 жанакы кобрасын карагайга орнотуп, 65 уштук электр энергиясы жарыктандырылды. Эми бизде бул бир
2-3 көчөбүн азаматтарына 2-3 менен да сүйлөшпөдүк Келбек мырза болуп. Bir 5-6 карагай жетпей калды дагы. Буюрса аны дагы ошол bir жактан дагы таап коюшубуз керек болуп атат. Мурунку бюджеттен спорт площадканы мурунку жасаган өзүңөр көрдүңөр, канча жылдан бери соттошуп жүрүп 1 миллион 200 миң сом төккөн. Ошол жасаган жана шер компаниясычы муну толугу менен жасап ремонттоп, артында шамал жагын бул балыкчы шаарында дагы, биз да шаарыбыз да мындай спорт площадка жок экен. Konusunda 164 tütün var. Sizlerdeç. Bıyıl buyursam nazır aprel ayında şartlık kengeşli sesiyasına girdi. Hazır karacak çeçildi. Bu yerde teknikamız. Hazır bugün şu 500 baktı. Atelin altlarında birden 3 konuş kalıp veriyoruz. Anan sizlerge 84 baktı bölüp veriyoruz. 2'den 1'i bulamız. Мисалы макул болсо кол көтөрөлү анан эле ошол 2 ай убакытка сроку ушул колдонма таба шайлансын деп дагы өзүнчө кол көтөрөлү анан ошол иштерди чогултуп баралы биякта мисалы үчүн айтып атпайсыз 3000 сом эле алып атабыз 2 айда биз айлыкты коебуз сизге ошол эле кандай иштеп атсаңар ошондой эле иштеп кете беребиз биз азыр өтпөгөн убакта деле ушу көк мойнок бирден суу жарылабы же кандайдыр бир көйгөй болобу биз келип жардам беребиз былтыр билесиздер агырык чөдөк бүт мына биздин техника тазалап иш алып барды го туурабы ошондой эле сарсал болбогула биз иш алып баруудан качкан жери жок просто бул мыйзамды өткөрүп алалы деген эле аракетти кылып атабыз ушул эле